сизден толук сүйүү ала алган жокмун деген нерсени мынтип айта албайт да, подсознательно бул көбүскөдө ошол нерсени апага жеткизиш үчүн жанагындай тентектик немелер чыгышы мүмкүн. Мен психолог эмесмин да, же болбосо деген мен атайын ушундай балдарды тарбиялаган бир мектепте окуп бүткөн эмесмин. Бунун баардыгы жашоодон келип чыгып аткандан болуп атат да. Анан ар бир немеде катачылык кеткенде сөзсүз түрдө кайсыл жерден кетти деп. Анан мен ушул нерсени билгенден кийин тамыры менен күрөшкөндү үйрөндүм да. Кесепети менен эмес да. Бул нерсени туура эмес кылды. Ооба, бул болду дедим да. Боло электе биз ушул нерсеге жеткизбей койсок, балким туура болмок. Бирок болуп калгандан кийин эми ушул нерсенин тамырын издеп көрөлү. Кайсыл жерден биз ката кетирдик? Кайсыл жерден балким мен эне катары туура эмес кылдым? Кайсыл жерден балким досторунан алган бир немелер болушу мүмкүн да. Кээде деген мындай да. Мен улуу балам жалаң бешке окуган да. Анан 9 класста такыр ал кезде дневник болчу да, баа алып келчү да. Күндөлүк дептерчи. Анан күндөлүк дептерге баа албай калды да. Анан мен айттым да, эмне себептен сен баа койдурбай калдың депчи. Десем айтып атпайбы, менин классташтарым мени мындай шылдыңдап атат дегендей да. Сен эми чоңоюп калбадыңбы, дагы эле күндөлүгүңө баа койдура бересиңби дегендей сырткы чөйрөдөн да таасир берген учурлар болот да. Ошол эле учурда биз кандай десем, ошону да көрө билишибиз керек экен да. Биз талап кыла беребиз да. Мисалы үчүн кичинекейинде деген күндөлүккө баа алып келгенде аябай кубанып алып келсе, демек чоңойгондо чөйрөнүн таасири да болушу мүмкүн да. Ошондуктан тамыры кайсыл жакта, бул чөйрө таасир берген тамыр болуп атабы, же болбосо менин кетирген катам болуп атабы, же болбосо баламдын баягы кичинекей кезиндеги жетишерлик сүйүү албай калганы, же болбосо жетишерлик мамиле албай, биз айтып атпайлы жанагы жумуш, мен өзүм ошондой аялмын да. Дайыма жумушта иштеген. Мындай үйдө отуруп, декретте да отурган жокмун, мындай иштебей отуруп калган учурум болгон жок да. Ошондуктан кайсыл жерден мен ката кетирдим, кайсыл жерден ушул сүйүүнү балким бере албай калдым дегендин аркасында биз ошол тамырын издегенге көп учурда аракет кылып иштедик да.